Мээниткеч аарылар. Аарынын уюгу көптөгөн жумушчу ары жана бир эне арыдан турат. Бирок бир уюкка топтолгон эне ары да, эркек ары да, жумушчу ары да уюктан сырткары өз алдынча жашай албайт. Уюктагы эне ары бал челектеги бардык арылардын энеси болуп саналат. Ал жумуртка тууйт, андан жумушчу ары да, эркек ары да, жаңы эне ары да өнүп чыгат. Эне ары 5 жылга чейин жашайт. Жайкы мезгилде уюктун курамында убактылуу жашаган эркек ары эч кандай иш аткарбайт. Анын негизги милдети эне ары менен жүк ташуу. Гүлдөрдөн бал жыйнап келүү, жумуш бүтөрү менен эркек арыларды кубалоо башталат. Талаадан учуп келген эркек арыларды бал челекке киргизишпейт. Ал эми бал челектин ичиндеги эркек арыларды бал топтолгон уячадан алыстатып четке сүрүп салышат же бал челектин чыгарып жиберишет. Эркек арылар бал челектин көзөнөгүнүн тегерегине топтолгону менен бул жерде сууктан жана ачкачылыктан өлүшөт. Жумушчу арылар болсо уюкта жумуртка туугандан башка иштердин баарын жасашат. Алар личинкаларды азыктандырышат, уюгун жылытышат, гүлдөрдөн нектар жана чаңчаларды жыйнашат, бал челекке суу алып келишет. Уяларды жасоо үчүн өз организминен мом бөлүп чыгарат. Алар бал челекти душмандардан кумурска, көпөлөк, жапай ары жана башка бакма арылардан коргошот. Жумушчу арылар ошондой эле бал челекти тазалап, желдетишет, анда зарыл температураны кармап турушат. Учпаган жаш арылар талаада иштегендерден нектарды кабыл алышат. Аны бал кылып кайра иштетип чыгышат. Коюланган бал менен уячаларды толтурушуп, аларды чаптап бекитишет. Балды көп чогултуу мезгилинде катуу иштеген арылар катуу чарчашат жана өлүп калышат. Бал берүүчү өсүмдүктөр гүлдөгөн мезгилде арылар гүлдү тегеренип учушат жана андан нектардын таттуу тамчыларын чогултушат. 100 грамм бал иштеп чыгуу үчүн ары болжол менен миллион гүлгө конушу керек. Ал саатына 65 чакырым аралыкка учат. Башкача айтканда, ылдамдыгы боюнча тез жүрүүчү поезд менен мелдешке чыга алат. 1 килограмм бал жыйноо үчүн ары 460.000 чакырым аралыкка чейин учат. Жыйым учурунда арылардын бардыгы мүмкүн болушунча көп бал жыйноого аракет кылышат. Негизи жыйымдын акырында бал челекте балдын чоң запасы топтолот. Арылардын бир эле уюгу жайкы жыйым мезгилде 150 килограммга чейин топтойт.